Менин суроом, сетевой бизнес жөнүндө эле алдын ала суроо берип, бирок толук жооп ала албай калдым. Мен Фаберликке катталгам. Ал жерде мисал үчүн 4-5 адам каттасам, алар иштесе, Фаберлик алар иштесе. Ушуга маани берели. Алар иштесе. Иштебей койсочу. Алар иштесе. Фаберлик компаниясы мага түшкөн түшүмдөн 5% бөлүшөт экен. Ошол арамбы же арам эмеспи? Өткөндө сизге жакшы эле айтканбыз, түшүндүрүп айтканбыз. Бул болбойт. Бул жынжыр. Биринин атынан бири кете берет. Жөн эле жатып эле пайда ала бербейсиз. Алар дагы айбан эмес, акылсыз эмес. Бүт баарын эсебин алат. Мисалы сиз 5 киши таап келсеңиз, өз сурооңузга жараша. Алар дагы бир 10 киши таап келсе канча болот жалпы? 50 киши, жана 5 менен 55 киши болот. 55 киши дагы 10 киши таап келсе канча болот? 550, 500 деп коелу. 500 дагы 10 киши таап келсе канча болот? 5000. 5000 кишинин пайдасы сизге берилиш керек болуп атат да мындайча айтканда. Муну пирамида болбойт, андай айландырбай эле коңуздар. Пирамида бул, төз эле. Же болбосо экинчи тил менен жынжыр, биринин атынан бири кете бере турган. Ушундай соодалар бул арам. Эч кандай мээнет кылбай эле, ошо так кесе айтайлычы, арам, жана дагы арам. Болбойт. Далдалчы деген маселе бар. Ал болот ал. Мисалы сиз чоң бир дүң соода кыла турган, оптовый деп коебуз бүгүнкү орус тилде. Ошо дүңүнөн сата турган бир чоң дүкөнгө келдиңиз дагы, ээси менен сүйлөштүңүз. Мен сизге клиент таап келейин. Канча пайыз алып келесиз деп. Мисалы бир проводдор дейли, этаж үйлөргө. Айталы ошол жерге бир 10.000 метрби же 20.000 метрби, 100.000 деген метрлүү проводдорду алып келем. Бирок сизге мен 2%, 3% чыгарып берип отурам десе, через бирөө аркылуу кетпейт. Түз эле сиз алып келесиз. Бир компанияны алып келесиз, алдыртасыз. Баягы элге саткандай эле сатат. Айталы, алар келсе деле 20 сомдон берет метрин, мисалы да. Сиз келсеңиз деле 20 сомдон берет. Бирок сиз ошону таап келгендигиңиз үчүн мен сизге 1 сомдон берейин ар бир метринен деп мисалы келишкен болсоңуз, анан аларга кадимгидей эле 20 сомдон, базарда деле 20 сомдон, башка жерде деле 20 сом мисалда. Ошону сатат да анан сиз таап келген үчүн сизге өзүнчө берет. Рахмат, ошо клиент таап келген үчүн деп. Ошол адал. Анан келип алып, анан кийин өзүңүз бу жерде отуруп алып 5-6 адам таап, эми силер таап келди, анан силер таап келди, анан силер таап келди деп. Бул боюнча арманым аттын башындай деп кайра бизди кыял менен байытып жүрүптүр. Аз эле калды, айты чүйт эле деп коет го баягы. Аз эле калды, ай жаңырганда мынтип жаңырат го. Ошол жерге отуруп алып, кетке кайырма саласыңар деп, ошого дагы ишенейин деп калып турбуз деп. Кээ бир мультфильмдерге чыгат го. Ошондой да бул. Болбойт бул, негизи арам, болбойт.